Саламатсыздарбы? Бүгүн биз аватар тууралуу үйрөнөбүз. Кандай болот? Аватар деген эмне? Ал эмне үчүн керек? Аны биз кантип өзгөртөбүз? Ушул тууралуу үйрөнөбүз. Ал үчүн биз Instagramга киребиз. Бул сиздин жеке баракчаңыз. Могул турган сүрөт жогорудагы. Бул аватарка, сиздин аватаркаңыз. Аватаркада сиздин жеке өзүңүздүн сүрөтүңүз болушу керек. Мүмкүн болсо, жеке өзүңүздүн сүрөтүңүз болушу керек. Эмне үчүн дегенде, сиз бир компанияда иштеген болсоңуз, же болбосо бир бизнесте иштеген болсоңуз, демек аватаркада сиздин жеке өзүңүздүн сүрөтүңүз болуш керек. Эмнеге дегенде, сиздин жалган иш эмес экендигини билдирген, сиздин бот эмес экендигиңизди билдирген, жана сизде мошенник эмес экендигиңизди билдирген, далилдеген документ катары болот бул сизге. Аватарканы сиз редактировать деген жерден өзгөртсөңүз болот. Сменить фото профиля кылып. Новый фото кылганда сиз галереядан жүктөйсүз. Если сиз через Facebooктагы сүрөтүңүздү жүктөгүңүз келген болсо, сиз импортировать из Facebook кылсаңыз болот. Если сиз аватаркада сүрөттү өчүрүүнү каалаган болсоңуз, просто удалить фото кыласыз. Мен азыр аватарканы алмаштырам. Ал үчүн мен новое фото дегенге киремин. Новый фото деген киремин. Аватарка койгондо сиздин жүзүңүз толук көрүнгөн болушу керек. Орто аралыктан, көп алыстагын эмес, көп жакындагын эмес. Аватарка койгондо сиздин жүзүңүз жакшы көрүнүш керек. Мутный эмес, жакшы тунук көрүнгөн болуш керек. Чтоб адам сизди бир көргөндө таанысын, билсин, бул жалган эмес, бул картинка эмес деп. Мен могул сүрөттү коёмун. Далее кылып өзгөртүп алабыз. Мынакей, сүрөт алмашты. Мынакей биз аватарканы алмаштырдык. Эми биз аватарка эмне үчүн керек экендигин жана кандай багытта аватаркалар коюлуусун үйрөнөбүз. Если сиз сетевик болсоңуз, Faberlic, Avon, Biosia, Atom жана башка компанияларда иштеген болсоңуз, анда сиз өзүңүздүн жеке сүрөтүңүздү коюшуңуз керек болот. Если сиз бир магазин ээси же болбосо фирманын ээси болсоңуз, ошол фирманын, ошол магазиндин логотипин койсоңуз болот.